Süyün Abdullahiç, Azamat Bakiroviç, Süyün Abdullahiç. Ben de mamday surada biz populistik men yaşap görünüp kalmadık bu. Men adı bir sura berem, balkim aydoçular bardığıma karşı çıkar. Biz aytutpayız buna jol kırsıgın adı aytı dep. Uşuga tüzdön tüz men Texas Motor'du aytat elem. Şunu kanday bir jolun taap. Men kalayt elem de şu Texas Motor ötüş gerek. Bu ereje. Sebepten de görüngen maşina jüröt. Kuluşuzu düşüp jüröt, tormudu jok jüröt. Azır kışka jakın döngölöktörün karasaң, bayağı jaykı döngölöktör menen jüröt. Süyün Abdullah, siz hem kesipköy, general ушул тармакта мына бүгүн дагы аябай жакшы законду көтөрүп чыксаңыз, мен сөз колдойм мен. Бирок ушу жаңы жылдан баштап чогуу иштеп Азамат Бакирович, ушу Техас Моторду кайтарбайлыбы? Ушу мен демилгечи болоюн, мен жаман көрүнөйүн ушу. Ушу суроо катары бир жооп берип койгулачы үчөөңүздөр. Урматтуу Элмурза Ракевич, эң туура суроо бердиңиз. Мен сиздин сурооңузга да кошулам. Комитетте ушул маселе көтөрүлгөн, мен тарабынан да көтөрүлгөн болчу. Ушу автоунаалардын техникалык кароосун кайра жандандырыш керек, буну ишти башташ керек. Азыр эми жеке фирмалар алат экен дагы, билесиз го, жеке фирма буну кандай техникалык кароо өткөрүшөт. Ошону сиздин сунушуңуз абдан туура, биз колдойбуз, буну комитетте карадык. Азамат Бакирович, siz daha cevap verip koymuş. Жолдаш замминистр, siz daha cevap verip koysanız. Урматтуу Элмурза Ракевич, сиз демилгениңизге биз кошулабыз, колдойбуз. Албетте бул керек. Сиз эгер сунуштап чыксаңыз, биз дагы менен чогуу жумушталып барабыз боюнча. Рахмат. Азамат Бакирович, sizçi? Албетте колдойм. Албетте койдум. Анткени деген ушу автоунааларыбызга техникалык көзөмөл сиз айткандай, айакы жылдары төмөндөп кеткен. Азыркы учурда болсо өзүңүз билесиз, өз ыктыяры менен өтөт. Мамлекеттик техникалык кароодон. Ошон үчүн муну деген сиз айткандай сөзсүз түрдө жылда бир жолу өткөзгөндөй кылып киргизиш керекпиз. Рахмат. Методикаларын баарын биз алып келебиз. Чоң рахмат. Буну мажбур кылып өткөрүш керек. Мисалы үчүн биз башка дүйнөлөргө караганда ушунчалык бай болуп кетип, биздин машиналарыбыз техникалык кароого муктаж эмеспи? Кетиринче бүт машиналар келип атат, ошолордун баардыгын Техас Мотор кылдырыш керек деп ойлойм. Эми Süyün Abdullahiç туура эле айтты, жеке компаниялар өткөрөт экен деп. Анын да рычагын, механизм тапса болот. Ага мынау биздин ушу мамлекеттик автоинспекциянын көзөмөлүнө коюп койсо болот. Эми эрежени биз жазабыз го өзүбүз. Эрежени жазып берсек, ушу эреже менен кете берет. Сиздерге чоң рахмат. Мыйзамыңыздарды колдойбуз, сөзсүз. Ушундай жакшы мыйзамдарды алып келип тургула.